мындай да бардык адамдарга түшүндүрүп бере албайсың. Ар дайым бардык нерсени тарых көрсөтөт. Анан негизи биз бардыгыбыз өзгөчө депутаттар мамлекетчил болушубуз керек да. Бул чек ара маселеси чечүүгө канча күч кетти, канча адамдар согушта канча жаш балдарыбыз өтүп кетти. Ушунчалык кыйын күндөрдү баштан кечирдик да. Анан мен ал чек араны жөн эле билбейм, мен Мадумаров боюнча комиссияны да жетектегем. Мен аябай жакшы билем чек араны. Анан ошондуктан баягы максат азыр элди биринчиден тынчтыкка алып келип, коопсуздугун биз камсыз кылып беришибиз керек болчу да. Анан кийин биз деген ошондой позицияда болчубуз баарыбыз деген. Анан депутат Айжигитов өзүнүн принципиалдуу өзүнүн көз карашына сөзсүз түрдө укугу бар. Бирок ал жана өзүнүн атынан сүйлөш керек да. Бизде регламент боюнча 10 мүнөттүк сөздү алганда биз фракциянын позициясын билдиребиз да, ар бир суроо менен. Анан фракциянын позициясы дегендей мен Алайдын депутатымын, бирөө Сузактын депутаты, бирөө Сокулуктун депутаты, таластыктар бар ушундай да. Анан ар биринин позициясын ошол жака чыгып айтып койгон. Бул бизде фракциянын баягы ички тартибин бузуп атпайбы? Ал жөн эле бузса биз айтып деп эле аксакал андай кылбаңыз деп эле коймокпуз. Бирок ошол сөздүн артынан канча элдин ичинде дүрбөлөң болот. Азыр эле мен келатып окудум президентибиз берген эмени. Ал деген чын эле текшерип келгенде мен билем андай эмес экен. Баягы туура эмес айтканын мен билем да. Ошо баягы чындап эле ошо манипуляция кылганы, бир мындай позициясынан тайганы анык өзү Айжигитов. Ал негизи эле ал баягы популистский выступление болуп калды да. Анан мен лидер катары андайды жактырбайм. Элди туура нерсени жеткириш керек да. Мен эми негизи ар бирибизде принцип бар, бирок бир гана биз популярность алыш үчүн мындай эл аралык мамилелерге киришкенибиз болбойт да. Ошондуктан биз үчөөбүз тең абдан катуу каршы болуп кеттик да. Себеби кайсы өлкөдө элдер макул болчу эле, баягы Гренцовдун сөзсүз жыла баштайт да. Немелерди, кыштактарды жылдырат, ар бири жылгысы келбейт. Анан бирок биякта миллион эл бар да, мамлекетибизде. Ал деген бир определенный элдер бар, кыштактар, аларга кайра шарттар түзүп, жакшынакай кылып көчүрүп койсок тынчыш керек да. Эки мамлекеттин ортосундагы келишимден да мындай популисттик жасоо өтө эле катуу эме болуп кетти да. Анан ошондуктан кечээ биз ушундай чечимге келгенге алганга туура келди. Бул ошо элди, анан эл аралык мамилелерди сактап калыш үчүн. Ассаламу алейкум туугандар. Сиздер менен Сот Савдо интернет магазини. Көрүп турасыздар, бул жерде Minoxidil деген дарыбыз бар. Сакалыңыздарды, чачыңыздарды өстүрүп берүүчү дары болот. Анан бул жерде семиртүүчү дарыларыбыз бар. Женский здоровье деп коет. Могул жерде печеньге бар, почкага бар, нервке бар. Дары өтө жакшы. Простатитти лечение кылып берүүчү, куртту түшүрүп берүүчү дарылар бар. Жаш балдарга дагы болот, чоң адамдарга дагы болот. Бул жерде арыктатуучу дарылар бар. Арыктай албай жүрөмүн деген туугандарыбызга, агдакка жана псориазга мондай дарылар бар. Айтсаңыздар доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москва, башка областтарга, Кыргызстанга тоже доставка кылып беребиз.